Жақсы болмаса. Туғандар, эфирді бөлішөз, эфирді бөлішіп кетеміз. Ассаламу алейкум туғандар, дағы бір жолы кечиресіздер, мен эфирге кирсем звугум болбой калган экен. Эфирден жаңыдан кирип атам, жаңы перезагрузка кылып коюп кирип атам. Азыр бир мүнөткө туғандар, азыркы теманы баштайбыз. Туғандар, биздин саат боюнча Москва шаарында 19:10. Бүгүнкү сөз туғандар, мынау жаңы конституциянын долбоору боюнча болмокчу. Анан жергиликтүү кеңешинде, жергиликтүү кеңештерде, шаардык, айылдык кеңештерде 11 апрель шайлоо болот туғандар. Ошол боюнча болмокчу туғандар. Ошол боюнча болмокчу, мен ошол боюнча сөз кылам бүгүн. Мен не себептен жаңы конституцияга долбооруна каршы добуш беребиз референдумда туғандар. Ошол боюнча айтып кетейин. Биринчиден туғандар, биз президенттик башкарууда жашап келгенбиз. Кийин парламентский президенттик башкармага өттүк, ого да жашап көрдүк туғандар. Эми кайта президенттик башкармага өтүп атабыз туғандар. Эми мындайда ачыгын айтам туғандар. 10 жолу конституцияны өзгөртүп, 100 жыл, 1000 жыл конституцияны ошол срокту берип отурган, азыркы мыйзамсыз отурган эр азаматка, Садыр Нуркожоевич, эр азамат, жерди саткан эр азаматка 100 жыл мөөнөт берсек деле туғандар, өзгөрүү болбойт туғандар. Бул адам баласынын ниетинде туган. Бул адам популист сөздөрү менен бийликке келди. Аз келгенсип 2 жолу соттолгон адам, 2 жолу. Мында айтканда бул түрмөнүн жашоосуна көнүп калган адамды мыйзамсыз президент кылуу алып келишти. Ошол адамды шайлап, зордуктап, отургузуп, мында айтканда сен кыйынсың эле, сен кыйынсың деп алып келишти тугандар. Эми мен сиздерге бир нерсени айтып кетейин тугандар. Бул нерсе звук кандай экен? Звукту айтып коесуздарбы? Звук жакшы элеби? Звуктар тугандар. Звукту айтып коюңуздар мага. Бул нерсе туган. Бул нерсе тугандар, мен ачык эле айтайын. Бул адамга айтпадымбы тугандар? Ниети бузук адам экен, көрдүңүзбү? Көмтөрдү улутташтырам деп, ошол 2012 жылдан баштап эле тополоң кылып, ак үйдү басып алам деп, булар кашаны аттап, бул Садыр Аба, ошол эле Ташиев, ошол эле Талант Мамутов, булар 2012 жылы ак үйдүн кашасынан аттап, шымдарын жыртып, 1,5 жылдан срок берип отуруп чыккан адамдар тугандар. Булар мындай айтканда бийликти басуу жолу менен басабыз деп отуруп чыгып, экинчи попыткасында болбой, үчүнчү попыткасында булар бийликти басып алды тугандар. Буну моюнуңа алыш керек. Булар даярданып жүргөндөр. Булардын ниети өзү ошондой болгон экен да тугандар. Себебин айтып кетейин. Эмне үчүн Садыр Нуркожоевич, Садыр Аба деп коелу, эмне үчүн кумтөр маселесин көтөрүп чыккан? Билесиздерби? Себебин айтып берейинчи тугандар. Бунун көтөргөн малында бул Бакиев малында тугандар. Бакиевдин малында бул ошо бир агентствонун жетекчиси болуп турган. Ошо агентствону жетектеп турган жерде ошол Бакиев буга ошончолук баягы жетим козуга окшоп бала кылып алганда, бул Садыр Нуркожоевичтичи. Ошол малда ошол Бакиевдин режимин пайдаланып, эбегейсиз жерлерди рейдерский захват кылып, эбегейсиз банктар, ошол баягы Ысыкөл Инвестбанкты рейдерский кечегинде чыгып жүрөт, кечегинде бир киши чыгып жүрөт го, Бакожоевич деген. Ошонун банкын басып алган болот тугандар. Бул жерде Максим Бакиев, Садыр Жапаран эжеси бар болчу. Ошол жерде ушул кылмышка аралашкандардын бирөөлөрү. Ошол эбегейсиз арам акчаларды ошол через Инвестбанк, Ысыкөл банк аркылуу адалдаштырган тугандар. Биз эмне үчүн бул ушул
Kumtör maselesini götürdük desek tuğanlar. Bu kişinin oşo malda özünün aksiyası olgan Kumtör kompaniyasında kança da aksiyası olgan, men толук билбейт kança prosent aksiyası olgan. Бирок ошо малда Атамбаев 2010-жылы бийликти басып келгенден кийин бул ошо акцияларын мамлекетке же өзүн өткөзүп коюп ошентип өтүп кетет акциялар туугандар. Анан ошого жини келгенден кийин ушул Kumtör маселесин көтөрүп чыгат. Анан бул бир миф чыгарат. Садырга Kumtör $200 миллион берейин десе унабай коюп тур деген миф чыгарат туугандар. Бул нерсеге ишенбеңиздер туугандар. Буга $200 миллион бергенде ошондо Kumtör бергенде унчукпай калмак туугандар. Ошол мифти биз жокко чыгарышыбыз керек. Ошону элге таратат туугандар. Бул группалар аркылуу, интернет аркылуу бул нерсени таратат. Садырга $200 миллион берген экен Kumtör, ошону отказ койду. Бул эл үчүн иштеп. Бул азыр көрүп атпайбызбы? Бул кишини азыр бийликке келди, бийликти басып келди. Басып келгенден Kumtörдө келгенден кийин Kumtörдө алтын калбай калды деп атат. Kumtörдө алтын калбай калса кечеги 20 депутат, канча депутат комиссия түзүлүп Kumtörгө барып келишти туугандар. Kumtörгө барып келген жерде ошол эле калдыкта, ошол Kumtör компаниясында ошо таштарды мусорот калдыкта 100 тонна запаста бар экен, иштетсе ошол ташты. А өзү Kumtörдүн өзүнүн кенинде 480 тонна алтын бар экен. Ошондо бул Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзү, мындай айтканда популист сөздөрү жокко чыгат да туугандар. Мына ачык эле айтыш керек ал нерсе. Бул өзүнүн арам оюн, өзүнүн ниетин кылып келди дагы, ошол жерден акцияны берип койду. Болду, унчукпай калды. Кимдердин акциясынан берген? Ошол эле Жээнбековдун акциясы бар, Соронбайдын. Ошодон бир 5% алды. Соронбайдын, Асылбек менен Соронбайдын экөөнүн bir 3'ten 4% alıp beret. Dagı biröөлөрдүн акциясынан алып bir 15'e jakın prosent акция берип коюп тургандар. Ошон үчүн бул Kumtörдө алтын калбай калды деп чыкты. Мен дагы бир нерсе айтып кетерим туугандар. Бул конституцияны өзгөртсөк деле кыргыз элинин пайдасы жок туугандар. Мына ачык эле айтайын. İşteyim деген адам, президент болуп иштейм, мен элге кызмат кылам деген адам, мына кыргыз байлыгын, мына азыркы көрүп атасыздар, мына Ташиев УКМКнын төрагасы чегара маселесин чечип атып, өзгөндөгү суу сактагыч кемпирабатыбызды берип салды. Бирби Алабукадагы Орто Токой суу сактагычын аны да берип салды туугандар. Экиби ГЭС, Камбарата ГЭС 1'di Өзбекстан менен биргеликте курабыз деп келишим түзүп алышты. Ошо долбоорду ишке ашырабыз деп келишим түзүп алышты. Бул деген кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлогон жок туугандар. Булар деген акмактар, бул баскынчылар, мындай айтканда рецидивисттер, кылмышкерлер, мындай айтканда чөнтөгүнүн, жеке өзүнүн оюн, чөнтөгүнүн кызыкчылыгын, үй бүлөсүнүн кызыкчылыгын ойлоп, ошол жерлерди берип салды. Өзбекстан Республикасына берип салды тууганда. А биз кыргыз эли алданып кала бердик тууганда. Мен мисалы буну кылмыш катары санайм тууганда. Бул кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес, булар жеке ою, жеке семьясынын, жеке чөнтөгүнүн ою менен ошо Кемпирабад, Орто Токой суу сактагычы, ГЭС номер 1 Камбарата. Ошону булар ошол Өзбекстанга барганда, Садыр Нуркожоевич барганда допуну кийгизип, лагмандан жакшына жасап берди. Мына ошо менен алдап койду булардычы. Бул келишим жокко чыгыш керек. Мен каршымын ошол эле Кемпирабад боюнча, ошол эле суу сактагыч Орто Токой боюнча. Мен каршымын жетим тонну Кытайларга бергенге каршымын тууганда. Мен каршымын ушул Kumtör алтын кени канадалыктарга иштетип аткан себеби биз өзүбүзгө улутташтырышыбыз керек туугандар. Бул нерсени улутташтырсак анан бизге пайда келет. Булар жеке бир 200 адамдын кызыкчылыгы деп 6,5 миллион элдин ырыскысын жеп атат. Буларчы ошол 100 адамбы, 50 адамбы, ачык эле айтып кетет. Жер үй боюнча туугандар, жер үй боюнча да мен каршымын. Убагында өзү Садыр Нуркожоевич өзү айтып чыккан.
Өзү айтып чыккан ушул талас элине кайрып, ошо мен ишенбесе эле мына посттору бар. Посттордо жазып чыккан талас элине кайрылган ошолорду көрсөңүздөр болот өзүңүздөр. Туугандар, ошол нерселерди өзү айткан сөздөрүн өзүмө карама каршы келип, ошол жер үйдү Россия президенти Владимир Владимирович Путин менен конференция онлайн связь менен чыгып, ошол жерде ошол жер үй экенин ачып атат туугандар. Бул не деген акмакчылык? Бул талас элинин, кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес туугандар. Ошол жерде катастрофа болот, экологический катастрофа. Ошолордо ким жооп берет? Жоопкерчилик эч кимде жок туугандар. Мен ушул талас элине кайрылып кетет элем туугандар. Ачылса ошол жерде бир 100-200ге жакын орун жумуш ачылышы мүмкүн туугандар. Бирок ошол жерде сианид деген нерсе бар. Ошол сианид деген нерсе мына кечеги Чаткал районундагы Аксай деген айылында төгүлгөн туугандар. Ошондо биз ун чыкпай калып кеттик туугандар. Бул бизге кыргыз элине алтын иштеткен, бизге пайда алып келбейт экен туугандар. Мына ачык айтып. Эми алтыныбыз аз келгенсип, мына суу сактагыч жерлерибизди, сулуу жерлерибизди башка мамлекетке алдырып коюп, унчукпай, момоюп отурабыз туугандар. Мен буга каршымын бергенине. Буларга эч ким укук берген жери жок. Мен мисалы УКМКнын төрагасын да тааныбайм. Садыр Нуркожоевичти да президент катары тааныбайм. Ошон үчүн биз эл ошол бийликтин, мындай айтканда ошол мамлекеттин бир бутагы болот. Элсиз бул мамлекет жок болот туугандар. Ошон үчүн биз бир булагы болуп, бул адамдарга биз укук берген жерибиз жок. Себеби бул адам мыйзамсыз келген. Мыйзамсыз келген адам эл мандатын ала албайт туугандар. Мен ачык айтайын. Бул шайлоодо 1.400.000 эле адам катышыптыр. Бул шайлоо жокко чыгат туугандар. Кудай кааласа, мен бул ушуга тастыктап кетейин. Себеби 51% эл келгенде шайлоо өттү болуп эсептелет туугандар. Ошондо 3.500.000 адамдын количествосын алыңыздар. Ошонун 1 миллиону 900.000 1 миллиону эптеп ошол адамга добуш бериптир. Садыр Нуркожоевичке. Алда фальсификация кылып, ал кылып, бул кылып эптеп 900.000 миллионго жеткизиптир. Бул толук кандуу шайлоо өттү дебейт туугандар. Бул шайлоо жокко чыгыш керек. Мен неге мыйзамсыз деп атам туугандар? Мыйзамсыз дегеним тууган, Садыр Абанын турушу өзү мыйзамсыз, түрмөдөн чыгышы мыйзамсыз. Ошол бир күндө жогорку соттун өкүмү чыккан, аркага кайта алып, кайта району сот менен бир түндө актап калды. Ошолсу мыйзамсыз туугандар. Мен ошол айтып атам. Мыйзамсыз президент, бу менен башка мамлекеттер азыр келишим түзүп атат. Бунун бардыгы мыйзамсыз туугандар. Буну бизде жакшы юристтер болсо, өтө международный юристтер болсо, буну көтөрүп чыга турган болсо, кийинки бийлик келген туугандар. Бул кишинин жоопкерчилиги каралып калат туугандар. Ошого жардам берген пактакорлор, арамкорлор да жооп бергенге туура келет. Азыркы ун чыкпай ушул жерлерибизди берип сатып аткан жерден көрүп туруп ун чыкпай отурганыбыз бул маңкурчулук туугандар. Себеби өзүңүздөр билесиздер. Ушунчалык карооло жүргөн ошол президенттик шайлоодо агитацияда Адахан Кимсанбаевичтин Каркыра боюнча жерди сатып берди деп. Ошол жерде Каркырада Кыргызстандын 600 гектар жерин Казакстандын 1300 гектарына жер алмакчы болгон тууган. Ошону булар козгоп, чорный пиар кылып кыргыз элинин жерин сатып берди деп, ошону каралап келди. Эми биз кыргыз эли көрүп туруп, мына көзүбүз менен көрүп туруп, Кемпироватты алдырып атабыз, Орто Токой суу сактагычын алдырып атабыз, ГЭСти алдырып атабыз туугандар. Жер үйдү алдырдык орустарга. Кумтөрдү улутташтырбай калып кетти. Эми жетим тонну Кытайларга алдырабыз туугандар. Мына жакын арада. Жетим тон жакын арада Кытайларга кетет. Анан темир жолубуз кетет туугандар. Мен бул не дегеним дейм, дегеним туугандар. Биз жерибизди, байлыктарыбызды, кыргыз элинин байлыктарын сатып турса, аз келгенсип биз ун чыкпай койсок туугандар. Биз ошол Жалал Абад, Ош, Баткенди жөн эле булар сатып бергенге чейин барат туугандар. Биз ун чыкпай турабыз. Биз талап кылыш керек. Ким сага укук берди? Садыр Нуркожоевич, Ташиев, аларга эч ким укук берген жок туугандар.
Мен мисалы буну тааныбайм, бул президентти тааныбайм, Ташиевди тааныбайм. Себеби мыйзамсыз туугандар, мыйзамсыз. Бир дос отурат, спикер болуп отурат. Бир дос отурат, УКМКнын төрагасы. Бир дос отурат, ген прокуратор Зулушев деген. Бул не деген? Бул бийликти узурпация кылып алды деген, досторум. Кыргыз элим. Бул деген бийликти жеке өз кызыкчылыгы үчүн ошол жерде бийликти басып алды. Узурпация власти. Буга да статья бар туугандар. Ошон үчүн кеч боло электе азыркы мыйзамсыз бийлик эсиңерге келгиле. Мен сиздерге айтып кетейин. Азыркы жаш активисттерди камап атасыздар. Мына Тилекмат, Курсан Асанов, Сегизбаев, Жумалиев, булар кугунтук, саясий кугунтукта отурган эр азаматтар. Ачык эле айтайын ал нерсеничи. Менин башым алынышы мүмкүн, бирок тилим кесе албайт туугандар. Мен айта берем. Чындык калык сөзүм айта берем. Мен ошон үчүн дагы кыргыз элине кайрылып кетип, эртеңки 11 апрель күнү жаңы конституциянын долбооруна каршы добуш беребиз, жаңы конституцияга туугандар. Анан жергиликтүү кеңештерде, аймактык, шаардык кеңештерде бүтүн Кыргызстан партиясына добуш беребиз туугандар. Бир гана оппозиция партия, чынчыл партия, акыйкат партия, калыстык партия өз пикирин кеңири бетине айтып турган бир партия калды туугандар. Бул бүтүн Кыргызстан партиясы. Бүтүн Кыргызстан партиясы өтсө, булар азыркы арам бийликтин мыйзамсыз кылган кемчиликтерин булар элге чыгарып турат туугандар. Мен сиздерге ошону айтып кетейин. Мынагы Кемпироват, ошол суу сактагычтары боюнча биз кыргыз эли унчукпай калып, азыр алдырып беребиз туугандар. Жакын арада Өзбекстанга өтөт туугандар. Биз кыргыз элин алдып атат. Өзүбүздүн жерибизге өзүбүзгө алмаштырып туугандар. Ошол эле 1973 жылы ошол Кемпироваттын жанында Советоват деп илгери биздин кыргыз жерлери болгон туугандар. Сусубаев 25 жыл арендага берген. Ошол 25 жыл өткөндөн кийин биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин Каримов айткан. 1 миллиард доллар бересиң, элим алып чыгып кетем, сиз жериңерди аласыңар дегенде бизде акча жок болуп калгандыктан Акаев ала албай калып кеткен. Бул келишимдерди кайта карап чыксак болот туугандар, себеби ал жерлер кыргыз элинин жерлери болгон. Ал биздин эч ким талашка тартышканга эч кимдин акысы жок, себеби биздин мыйзамсыз арендага калып алып мыйзамсыз бербей жүрөт. Өзбекстан Республикасында ачык эле айтайын. Өзбекстан Республикасы мыйзамсыз бербей жүрөт ошол. Советоват, Ханабат, азыркы Ханабат деген жерлер. Ошол эле Орто Токой суу сактагычын берип атат. Ошол эле Үңкүртоону бизге берди. Үңкүртөө өмүр бою кыргыздардын жери болгон туугандар. Мен ошого 100 эсе кепилдик берем, Кыргызстандын жери болчу туугандар. Ошол Үңкүртөө. Анан мына ГЭС боюнча туугандар, ГЭС боюнча биз стратегический объектти өз кудуретибиз менен салышыбыз керек. Мен азыркы арам бийликке дагы айтам. Биз убактылуу иштеп жүргөн, сыртта иштеп жүргөн жарандар акча жылына 2 миллиард акча жөнөтөт экенбиз туугандар. Ошол акчаны биз той топур кылбай, ошого сала турган болсок, биз ГЭСибиз курулуп калмак экен. Убагында мына Тажикстан Рогун ГЭСин өз күчү менен салды туугандар. Неге алар башка мамлекетти салымын кошпой эле өздөрү салды? Биз ошо Тажикстанга ошол салыштырмалуу биз дагы ылдый түшүп кеттик, төмөн түшүп кеттик. Биз да өз аракетибиз менен бизде кудурет да жетет салганга, себеби бизде опыт бар. Бакиев салып кеткен ГЭСтерде, Бакиевдин режиминде. Ошон үчүн биз өзүбүз сала турган болсок, ошол жерде орун жумуш, экскаватор, инструменттер бардыгы сатылып алат дагы, өзүбүздө калат. ГЭСти өзүбүз курсак, өзүбүз актайбыз туугандар. Ошол жерде ар бир мигрант салган акчасына акция алса, мисалы $100 салабы, $200 салабы, $1000 салабы, $10,000 салабы, ошентип өзүбүз куруп койсок болот туугандар. Ошон мен сиздерге ошонун альтернативасын айтып кетейин деп атам. Туугандар, кайдыгер карап жүрүп ушул акыбалга келдик туугандар. Ушунча 5 президент кылбаган нерсени ушул акыркы мыйзамсыз президент Садыр Нуркожоевич, мыйзамсыз президент, эскертип кетем, мыйзамсыз. Эми ушул кыргыз элинин байлыгына, сууга асыла баштады. Суулуу жерибизди Өзбекстанга сата баштады. Буну берген жери жок, сатты деп эсептейм мен туугандар. Бул жеке менин оюм. Себеби ал жерлер өзүбүздүн эле жерлер туугандар. Өзүбүздүн жерлерге өзүбүз эле алмаштырып, бизди
мындай айтканда башыбызды айландырып ар нерсе кылып ойноп атат. Ошол Хавай айыл өкмөтүнө Кара Суу районуна караштуу Ынтымак айылындагы элдер келди туугандар. Ошол боюнча сөзүңүздү айтып кетпейсиз. Мен буларга айттым туугандар. Качан гана Ынтымак айылы 1000ге жакын келип Кара Суу районуна келип туруп акимди требовать этсе, ошол жерге президент да келет. УКМКнын төрагасы да келет, башкасы да келет. Качан гана Ынтымак айылы 1000ге жакын адам барып Ош шаарындагы областтын өкүлчүлүгү ошол жерге талап кылса, президент да келет, УКМКнын төрагасы да келет. 250 адам барып ошентип отурсаңар туугандар, ошол 50 гектар жериңер кетти туугандар. Мен ачык эле айтайын. Качан гана өзүбүз талап кылабыз, булар бизди мындай айтканда көзүн туман басып калды, бизди көрбөй калды бул бийликчи. Бул арам бийлик бизди көрбөй калды. Бул арам бийлик көрбөй калды дагы жерлерибизди пытыратып эле оптум сатып атат туугандар. Кандайдыр мындай мага сезим келип атат, булар бир жака шашылып кетип атат туугандар. Бул бийлик канча турат, Кудай билет, бирок бул бийликтин жашоосу узун эмес туугандар. Жакын арада. Может 6 ай, может 4 ай, может 7 ай, 8 ай туугандар. Мен ачык айтып, бул бийликтин жашоосу узун эмес туугандар. Мына кыргыз элинин кымбатчылыгы келди. Мына азыр ошол эле бензин, солярка баалары көтөрүлүп атат экен туугандар. 50 сомго чыгып калыптыр, жакын арада 60 сомго чыгышы мүмкүн болот. Азык-түлүк продуктасы туугандар. 1 литр май 170 сом болуп калыптыр. Мына Москва шаары эң кымбат шаар туугандар. Бизде 1 литр май 92 рубль турат туугандар. Москва шаары bir 6-7 орунда турат дүйнө жүзүндө кымбат шаарлардын бирине. Биз Кыргызстан Кыргызстан экономикасы кыска мындай араң эптеп экономикасы бар республика. Кедей мамлекеттердин бирине киребиз туугандар. Ошол жерде бизде кымбат болуп атат. Бул деген биздин антимонополия иштебегендигинин белгиси туугандар. Биздин премьер-министрдин иштебеген белгиси туугандар. Бизде жалаң эле дөпарас мындай акылы кем мындай адамдар кирип келип атат. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге кайрылып кетем. 2011 апрель 2011 жылы жаңы конституцияга каршы добуш беребиз. Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлайбыз туугандар. Бүтүн Кыргызстан партиясы келсе туугандар, биз ар бир бийликтин кемчиликтерин Кыргыз элине алып чыгып турабыз. Ошон үчүн эфирден көрүшкүнчө сиздер менен Бекиев Эмил Маликович, саламатта болуңуздар.